Ош облусунда 455 дарылоо жана алдын алуу мекемелери бар. Дал ушул мекемелерде былтыркы жылы 118 дарыгердин орду бош турган болсо, быйыл муктаждык 104кө түшкөн. Тоолуу райондордогу кадр жетишпестигин жоюу максатында медицина тармагында билим алып, быйыл бүтүрүүчү курс болуп жаткан студенттер менен биргеликте бош орундар жарманкеси уюштурулду. Эми жетишсиз кадрлар дале болсо ушул үй бүлөлүк дарыгерлер жана кууш адистерден акушер-гинеколог, жаш балдар дарыгери, жугуштуу оорулар дарыгери, тери оорулар дарыгери, негизинде ушулар анан мындай реаниматолог, анестезиолог дегендейчи баягындай операцияда жана оор абалда бейтаптар келгенде кечиктирилгис медициналык жардам берүүдө ушул дарыгерлердин жетишсиздиги байкалууда. Бирок мен ойлоймун, биз бүгүнкү Ош мамлекеттик университетинин базасында өтүп жаткан биздин иш-чарабыз өзүнүн оң жыйынтыгын берет деген ойдомун. Дарыгерлердин жетишпестиги боюнча биринчи орунда Каракулжа району турат. Аталган райондо учурда 25 дарыгер жетишпесе, Алайда 20, Нокатта 17, Араванда 8 жана облустук мекемелерде 13, Чоң Алайда 14, Өзгөндө 12, Кара Сууда 9 дарыгер жетишпейт. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү бул маселени катуу көзөмөлгө алып, тез арада чечүү боюнча тийиштүү мекемелерге тапшырмаларды берген. Саламаттык сактоо мекемелерин жаш адистер менен камсыз кылуу максатында бир топ иштер аткарылууда. Эми мен райондун жетекчилерине, акимдерине тапшырма бергенмин. Эгерде ошо жаш кадрлар бара турган болсо, аларга шарт түзүү берүү боюнча. Кандай шарт? Шарт эми биринчи кезекте ошол жаш кадрларды эгерде жер тилкелери трансформация болгон болсо, бардыгын ошол жер тилкелери менен камсыздоо. Ошондой эле алар жашаган жерлерде, үйлөрдү таап берип, ошол барымта болобу же болсо жанагы арендага деп сүйлөшүп, ошолорду бардыгын камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Бош орундар жарманкесине Оштогу медицина факультетинин бүтүрүүчү курстары келишкен. Алардын айтымында буга чейин алыскы райондордо канча бош орун бар экени билбегендери дагы бар. Маселен, жаш кадрларды ишке тартууда район башчылары жер тилкелерин берүү жөнүндө дагы маалыматы болгон эмес. Эми гана алыскы райондорго барып иштөөнүн бир канча жеңилдиктерин көрүп, бүтүрүүчү студенттерде кызыгуу жаралган. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы бизге возможностьтарды көргөзүп атат. Мисал катары азыр бүт райондон келишти. Келип кайсыл специалист боюнча канча места бар, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар биз үчүн, жакшы жактары, минус жактары биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк да бул. Борбор Азиядагы 5 алдыңкы окуу жайдын катарын толуктаган Ош мамлекеттик университетинде жылына 800 студент медицина факультетинин бүтүрүүчүсү болот. Окуу жайдын ректордун айтымында бул бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик 100% жумуш менен камсыз болот. Учурда дагы окуу менен бирге практика жүзүндө иштеп жүргөн студенттер дагы бар. Окуу жай жамааты аймактардагы дарыгерлердин жетишсиздик маселесин чечүүдө көмөк көрсөтүүнү пландап коюптур. Анын ичинде мен дагы сунуш бердим. Ошол кандайдыр сценарий платформа жасап, ошол жерде студенттер менен иш берүүчүлөрдүн студент мезгилинен баштап бири-бири менен байланышын орноштуралы. Себеби бүгүн уже бүтүрүүчү болуп калгандан кийин ал уже өзүн аныктап алган болушу мүмкүн да, каяка кантип барышын. Эгерде биз кичинекей студент мезгилинен баштап кайсы бир районго алып барып, практикадан өткөрүп, аны ошол жерде көндүрүп бара турган болсок, менимче бул проблемалар акырындап азаят деген ойдомун да. Ошондуктан биз бүгүн ошол университет катары ошол платформаны жасаганга дагы жардам берели дедим. Белгилей кетсек, Ош шаарында ар жыл сайын медицина тармагын 1000ден ашуун студент аяктайт. Айымкан Исралгызайбек Үсөнуулу, Ынтымак, Ош шаары.